Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал тууралуу маалымат берүү үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Абдикаримов Сабиржан Токтосунович маалымат бермекчи. Бүгүнкү түз эфирде ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, Ынтымак ТВ, ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство биринчи радиолорунан баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен да көрүп уксаңыздар болот. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг министра здравоохранения Кыргызской Республики Абдикаримова Сабиржана Токтосуновича относительно эпидемиологической ситуации Кыргызстана на сегодняшний день. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал, областные медиа-центры, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ, Марал ФМ, через YouTube канал ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радио и через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Сабиржан Токтосунович, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бир сутка ичинде жалпысынан 23 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 12 бейтап, Ош шаарынан 10 бейтап, Жалал Абад областынан 1 бейтап. Кайталып алынган анализдердин жыйынтыктары терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 345 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. 2020 жылдын 20 апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 9 учуру катталды. Анын ичинен Ош шаарында 4, Бишкек шаарында 4, Чүй областында 1. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 665 учурду катталды. Анын ичинен Жалал Абад областында 109, Ош областында 157, Ош шаарында 108, Чүй областында 43, Бишкек шаарында 151, Баткен областында 6, Нарын областында 83, Ысык-Көл областында 8. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 3-тү түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 3 медициналык кызматкер. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкердин арасында 175 учуру катталды. Анын ичинен 65 айыгып чыгып жумуштарына киришишти. Жалпы катталган учурлардын ичинен 360 аял, 305 эркек, жаңы катталган учурларда 6 аял, 3 эркек. COVID-19 инфекциясынын катталган учурларын жаш өзгөчөлүнө жараша бөлүштүргөндө 15 жашка чейинки балдар 77, 16 жаштан 19 жашка чейинкиси 19, 20 жаштан 35 жашка чейинки 182, 35 жаштан 55 жашка чейин 241, 55 жаштан жогору 146, жалпысы 665. Ооруканага жаткырылгандардын абалы. Стационарда жалпы жаткандардын саны 312, анын ичинен оор абалда 13, 6-сы болсо жандандыруу бөлүмүндө. Орточо оор абалда 37, канаттандырарлык 262, чыгарылды 345, каза болгондордун саны 8. Изилдөөгө келип түшкөн үлгүлөрдүн саны 44689, жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн саны 43159. Бир суткада ичинде жүргүзүлгөн изилдөөлөр 1871. COVID-19 лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны 2463. Республика боюнча обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны 1354. Мүмкүн болсо расмий тилде айтып берип коесуз. Уважаемые телезрители, за сутки из стационаров республики выписано 23 пациента ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в Бишкеке 12, в Оше 10, в Жалал-Абадской области 1. При выписке результата анализа на коронавирус у всех были отрицательные. Всего за все время выписано выздоровлением по стране 345 пациентов. На 25 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 9 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них в городе Ош 4, в Чуйской области 1, в городе Бишкек 4. В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано
665. Из них в Джалабадской области 109, Ошской области 157, в городе Ош 108, в Чуйской области 43, в Бишкеке 151, в Баткенской области 6, в Нарынской области 83, в Иссыкульской области 8. Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 3 случая, которые выявлены в Бишкеке. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 175. Из них 65 вылечились и приступили к работе. Из зарегистрированных положительных случаев 360 составляют женщины, 305 мужчины. Среди новых случаев 6 случаев женщины 6, мужчины 3. Распределение зарегистрированных случаев COVID-19 по возрасту: дети до 15 лет составляет 77, 77, значит, с 16 по 19 лет 19, с 20 до 35 182, с 35 до 55 241 и старше 55 146. 146. В стационаре находится сегодня 312 человек, из них в тяжелом состоянии 13, 6 находятся в реанимации. Средней тяжести 37, в удовлетворительном состоянии 262. Выписано 345, умершие 8. Сначала поступило исследование образцов 44 127, проведено исследование 43 159, за сутки, за 24 часа проведено исследование 1871 проб биологических материалов. Количество контактных по республике составляет 2463. В обсервации находится 1354 человека. Чоң рахмат, Сабиржан Токтосунович. Эгерде уруксат этсеңиз, анда суроо жооп өтсөк, бүгүн ушу биздин айрым кесиптештерден суроолор келип түштү эле. Буга чейин баарына белгилүү болгондой, ушул медицина кызматкерлерине март айына компенсация толук төлөнүп бүттү жана канча адам ушул компенсацияны алды? Бүгүнкү күндө медициналык кызматкерлердин март айына кошумча төлөө боюнча 6030 кишиге төлөнүп берди. Жалпы суммасы 34 миллион 716 миң сомду түзөт. Бул да анча кээ бир списокторду тактап атабыз. Ошолор бүткөндөн кийин майдын башталышына чейин баарын төлөп бүтүрөбүз. Буга чейин ушул атайын вынужденный деп коет, простой деп коет, ошолго жөнөтүлгөн медицина кызматкерлеринин каражатын төлөө боюнча маселе чечилдиби? Бүгүндө чечилип жатат. Атайын өкмөттүн буйругун даярдап киргиздик. Ошол маселе боюнча бул маселе жакында чыгар менен бул маселе чечилет. Буга чейин белгилүү болгондой, ошол Кыргызстанга 3 чартердик рейс келди эле бизге каттам чет мамлекеттерден, биздин мекендештер менен. Алардын арасында ошо COVID-19 жуктуруп алган илет болду арасында, жана алар кайсыл жерде обсервацияда жатат, жана канча киши үй карантинине жаткырылды? Бизге келген чартерный рейс боюнча 17 апрель күнү Анкара, Стамбул, Бишкектен 211 киши келген. Анын ичинен бирөө положительный чыккан. Ошол кишини биз жугуштуулардын бөлүмүнө жеткирдик. Ал эми аны менен контактный болгон кишилер бүгүн обсервацияда. Андан кийин 22 апрель күнү Новосибирскийден келген рейс менен ал жерде 177 биздин жараныбыз, анын ичинен дагы бирөө положительный чыкты. Аны дагы ошол жерге больницага жаткырдык, контактныйларын обсервацияда болсо. Кечээ күнү 24-түндө Стамбулдан, Бишкектен 352 киши келди. Бүгүнкү күндө баары жаткырган. Алар биздин гостиницаларда жатат. Андан бүгүн анализ алып туруп, анализ чыкса, ошонун жыйынтыгына жараша аларды үй карантинине жиберебиз. Кимдики отрицательный болсо. Буга чейин дагы кечээ күнү бул боюнча маалымат айтылды эле. Ошол бир жаранды, бир ооруга чалдыккан жаранды дарылоо үчүн канча орточо эсеп менен канча каражат кетет, анын ичине эмне кирет? Мындан сырткары ошол кимдин эсебинен дарыланат ал? Биринчиден бул дарылагандардын баардыгы өкмөттүн каражаты менен төлөнөт.
Андан кийин атайын буйрук менен саламаттык сактоо министрлиги 29 мартта ушуну эсептеп чыгышкан экен. Бул негизинен бул дары дармекке кетет. Андан кийин бир күндөгү койкада болгон ошол жердеги кеткен расходдор, андан кийин изделие медицинского назначения, андан кийин расходы анализдерге чыккан. Булар 4 бөлүккө бөлүнөт. Оорлугуна жараша жеңил формасы, орто формасы, оор формасы жана өтө оор формасы. Булардын негизинде жеңил формасына кеткен чыгымдын суммасы 7988 сом, ал эми орто оорлукта болгон 16370 сом, оор абалдагысы 74764 сом, ал эми өтө оор формадагысы 118807 сомго түзөт. Бул жердеги ошол бир ооруга кеткен ошол чыгымдарды эсептеп чыгылган. Анан кийин дагы башкалар дагы мындай косвенный деп коет, ошолорду кошсо биз азыр ошонун ичинен иштеп жатабыз. Баарыбызга белгилүү, ошо акыркы күндөрү дагы ошо Банецкий лабораториясы дагы ошо ПЦР анализдерди ала башташты, тест катары. Анан ошол аркылуу саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бир кандайдыр бир чечим чыгарылдыбы? Ким акысыз ал жерден анализ тапшыра алат жана ким канчасы, кайсыл адамдар, кайсы жарандар ошо диагностикадан өтөт деп? Бүгүнкү күндө ушу жакшы кабар, биз ошол лабораториянын ишке киришти. Ишке киришкенде азыр алар тест системанын ПЦРдикин алып келишти дагы. Бүгүнкү күндө мисалы көп медициналык кызматкерлер кайрылышып атат, жана контактында болгондорду ошолорду жасап туруп 3,5 миңге чейин кишини бүгүн акысыз анализден өткөрүп беребиз деп атат. Андан кийин бул жерде жанагы чоң фирмадагы кишилер кылса, ошолорго акы төлөп өтөт, а башка мындай пенсионерлер болот, жана башка кишилер каалагандар келсе, биз атай социалдык жардам көрсөтүү катарында булар азырынча акысыз анализдерди жүргүзөт. Андан кийин биз өзүбүздүн буйрук менен мындай айтканда аныктайбыз дагы кимдерди бүгүнкү күндө акысыз анализ өткөргөнгө атайын перечень бекитип беребиз. Жакында эле ошо өкмөттөн атайын бир буйрук чыкты. Ошол мисалы сырттан келинүүчү адистерди Кыргызстанга иштетүү боюнча, кээ бир жана категориялар боюнча, анан ошол эле ген иштетүү жерлеринде иштеген кызматкерлер дагы баягы алар вахтовой метод менен иштешет да. Ошолордун анализин кандай жана кайсыл жерден алса болот? Алардын ошолор атайын бизге кайрылышып атат. Тоо кендерде иштеп жаткан кишилерде атайын бизге кайрылса, ошол жерден биз алардын жанагы материалдарын же болбосо өздөрүнүн медпункттары бар, ошол жерден алышат дагы, бизге алып келип берсе, алар ошол частный лаборатория менен келишим түзөт дагы, келишим негизинде анализдерин чыгарып беришет. Ушул көп эле социалдык тармактарда, негизи эле коомдо акыркы күндөр ушу врачтарга коронавирус жукканы боюнча көп суроо жаралат дагы. Буга ким жооптуу болот? Анан буга бийлик кандай иштерди жүргүзүп жатат? Чындыгында өтө өкүнүчтүүсү ушул медициналык кызматкерлердин арасындагы жалпы ооругандардын санынын 25,7% түзүп калды. Андан кийин булар боюнча атайын комиссиясы иликтедик. Бул негизинен эмнени жугузуп алган себептерин иликтешибиз керек дагы. Ошого жараша биз чара көрүшүбүз керек. Андан кийин буларды колдоо максатында бүгүн компенсация, бир жолку компенсацияны бүгүнкү күндө өкмөт карап чечип бекитебиз деп атат. Ошол чечилип калса, буларга атайын каражат бөлүнүп төлөнүп берилет. Акыркы суроо ушул кече күнү кечинде мындай бир кырдаа болду. Ушул чоң жүк ташуучу автоунаалардын айдоочуларын чек арадан түз эле обсервация кылып кетти. Бирок алардын айтканына караганда, алардын алып келаткан жүгү, азык түлүктөрү баягы бузулуп, жокко чыгып кетпеш үчүн алар ошондого нааразы болуп атышат. Буга кандай түшүндүрмө бар? Бул чоң жүк ташуучу машиналарды биздин чек арадан өткөрүү максаты атайын алгоритм менен бекиткенбиз. Буларды биринчи ошол жерден текшергенде сурамжылап, температурасын көрүп, анан экспресс тест алабыз. Эгер ошолордун отрицательный болсо, алар карамалбастан жиберилет, кете беришет. Эгерде мындайча айтканда положительный чыгып калса, алардын биз мазок алабыз дагы, мазок алып туруп ПЦР менен текшеребиз. Ошол
ПЦР чыкканга чейин алар обсервацияда кармалып турат. ПЦР эгер отрицательный болсо кайра жиберебиз, ал эми положительный болуп калса, аларды биз атайын эмеге дарылоого жугуштуу оорулар больницасына жиберебиз дагы, контактныйларын дагы ошол обсервацияга коебуз. Сабиржан Токтошевич, дагы бул жерде толуктоо үчүн буга чейин айтылды ошо көбүнчө медицина кызматкерлери акыркы күндөрү чалдыгып атат депчи бул илдетке деп. Ошол сиздин оюңузча алардын эмне себептен чалдыгышы мүмкүн? Булардын биринчиден ошол жерге барып, эң бир группадагы контактный болуп атпайбы, жанагы очокторго барышып атат. Андан кийин үйдөгү семейный биринен бири жугушуп атат да, мисалычы. Анан келишип, ошол баягы кызмат абалында мындайча айтканда, кээ бирлери элементардык эрежени сактабагандыктан бирине бири жугузуп алышып атат. Ошондой деп азыр ар түрдүү мындай айтканда себептер бар да. Ошонун негизгилери ошол очокко барганда, андан кийин алар мисалы бүгүнкү күндө атайын өзүн сактоочу кийимдер менен барышат, масканы кийишет, перчатка жана очкилерди кийип барышат. Тилекке каршы ошону чечкенде, кийгенде эрежелерин сактабагандык болуп калышы мүмкүн. Же болбосо жана үйүндө контакт болуп калышы мүмкүн. Же болбосо жумушта контакт болуп калышы мүмкүн. Билинбеген жанагы оорунун белгилери жок, бирок ошол вирустун бар экенин ошол жүргөн кишилердин жанында болсо, ошол чыгып кетиши мүмкүн. Жуктуруп алышы мүмкүн да. Жанагы сиз деп средства индивидуальной защиты деп ошону көп айтышты. Башынан ошол илдет Кыргызстанга келгенден бери ошол жок, жетишсиз деп. Деги эле бул сизди кимдер кийиш керек? Биз аны бул сиздерди 3 бөлүккө бөлгөнбүз. Биринчи ошол жугуштуу оорулар менен контактта болгон врачтар, медсестралар, санитаркалар келип, бул атайын бет каптар бар, FFP3, FFP2 деген, анан атайын комбинезондор бар. Андан кийин вирусологиялык лабораторияда иштеген кишилер бул биринчи группага кирет. Экинчи группадагылар мынабыреки обсервацияда турган, жана чек арада тургандарды кийишет. Анан кийин үчүнчү мынабу жанагы бригада бар да, мобильный бригадалар. Ошолор атайын кийимдер кылышат дагы, алардын өзүнчө мындайча айтканда стандарттары бар. Кайсы кийимди кайсыл группа врачтар кийиш керек экен. Бүгүнкү күндө сиздер жетиштүү бар жерде. Именно ошо очактарга баргандарга биз камсыз кылып берип атабыз. Жанагы эмканада иштеген дарыгерлер дагы көп ошол боюнча да нааразычылыгын билдирип атышат да. Алар демек кийишпеш керек, кийбей эле мындай жөнөкөй башка формадагы кийиш керек экен да, туурабы? Алар эми мындайча айтканда ал жерде эмканада болуп атканда негизинен булар дагы жанагы мындай жугуштуу оорулар эмес, мындай жөнөкөй оорулар келишет. Ошондуктан алардын кооптонуусунун эмес мындайча айтканда негизи жок да. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Абдикаримов Сабиржан Токтосунович маалымат берди. Бүгүнкү түз эфирде сиздер ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, Ынтымак ТВ, ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Мин Кыял ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кыргыз улуттук кабар агенттигинен дагы көрүп уктуңуздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.